Учурда Кыргыз Республикасында белгиленип жаткан Кыргыз тили жана Айтматов аламаттуу 3 айлыктын алкагында өлкөдөгү бардык мекеме ишканаларда, уюмдарда иш-чаралар уюштурулуп өтүүдө. Алардын арасында Борбордогу номер 98 орто билим берүүчү мектепте да бир катар саамалыктар өткөрүлгөн. Ошолордун бүгүн жыйынтыктоочу кечеси болуп жатат. Бул кече менен биргеликте мектебибизде өткөрүлгөн кыргыз тили жана адабият мугалимдеринин 10 күндүк сабактардын декадасында жыйынтыктоосун биргеликте өткөрүп жатабыз да. Бул иш-чаранын негизги максаты Чыңгыз Айтматов жана анын чыгармаларын даңазалоо, окуучуларыбызга жеткирүү, мунун түпкү чыгармалардын маанисин туура чагылдырып түшүндүрүү жана коомчулукка өзүбүздүн бир жетишкендиктерибизди көрсөтүүнүн максатында ушул иш-чараны уюштуруп жатабыз бүгүнкү күндө. Жетекчинин айтуусунда мындай иш-чараны уюштурууда бир да мугалим, бир да окуучу четте карап турбай, жапа-тырмак чогуу аракеттенишип, мектеп турмушундагы бардык багыттар боюнча активдүү катышып, өлкөбүздө өткөн мелдештерде алдыңкы орундарды багындыра алышкан. Ошол эле дуал газеталары, дил баяндар боюнча, ачык сабактар боюнча, класстык сааттар боюнча конкурстар жарыяланып, жыйынтыктары чыгарылды. Ошондой эле райондук, шаардык, республикалык кара сунак көргөзмөлөргө катыштык. Атап айтсак, мисалы үчүн райондук дилгир деп аталган сынактан 1-орунду алдык. Шайыр тапкычтар клубу деп аталган окуучулардын конкурсунан райондук этапта 3-орун, 2-орун, шаардык этапта 3-орунду камсыз кылышты. Ошондой эле сүрөт көргөзмөсүндө Чыңгыз Айтматов жана чыгармалары деп аталган сүрөт композициясы даярдалган. Ошол композицияны Гапараев атындагы көргөзмөгө алып барып, эң чоң жакшы деген баага татып келишти да. Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдык мааракесине карата окуучулардын жардамы менен чакан концерт даярдалыптыр. Сахнада балдар манас айтышып, Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынан үзүндүлөрдү аткарышып, бий бийлешип, улуттук тилибиз, өнөрүбүз даңазаланды. Биз кийимди өзүбүз тиктик. Өзүбүз тигип, бияктан президентибиз бизге жардам берип даярдантты. Чыгармаларын окуп, үйрөнүп, бийлеп. Бийди ким үйрөттү силерге? Кызыл кыялдын бийди бизи Садабаева Назгүл Темировна үйрөттү. Мен бул 98 мектептен башталгыч класстын мугалимимин. 4-класс кыздарымды бийге, кыргыз бийге даярдадым. Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына карата арналган иш-чарабыз буюрса жакшы деңгээлде өтүп жатат. Биздин мугалимдерибиз бир жеңден кол, бир жаккадан баш чыгарып, буюрса бардыгыбыз жакшы аракет кылдык. Аталган мектепте көп жылдан бери балдарды окуткан тажрыйбасы мол, дасыккан жана өз кесибин сүйгөн педагогдор эмгектенишет. Алар жаш адистерге кесиптеш жана насаатчы да. Мектеп заман талабына ылайык техникалар менен камсыз болгон. Планшет доскалар, компьютерлик класстар бар жана лингафон кабинети иштейт. Биздин мектебибизде алдыңкы тажрыйбалуу мугалимдер жетиштүү санда. Алардын бири башталгыч класстардын мугалими Мусабаева Гүлмира Чокеновна, билим берүүнүн мыктысы, эмгек жолу 40 жылдан ашуун, алдыңкы бир балдарга билим берүүдө өзүнүн тажрыйбасы менен катар акыркы жаңы технологияларды колдонуу менен өзгөчө сабак берген мугалим деп биз сыймыктанабыз. Жалпы эле 98 орто мектептин мугалимдери коллективде ичарада аябай активдүү, өздөрүнүн билимдери менен бөлүшөт, наставник болуп бизге билбегендерибизди үйрөтүп, башталгыч класстын мугалимдери мыкты деңгээлде. Биздин мектепке күчүбүздүн болушунча күчүбүздү топтоп, мугалимдер болгон нерсе менен билимибизди берип жатабыз. Мына ошондой жаш жеткинчектерге билим берген тажрыйбалуу педагогдордун бири башталгыч класстардын мугалими Гүлмира Мусабаева. Ал 40 жылга чукул билимин, мугалимдик кесибин арнап, балдарды окутуп келе жатат. Мугалим болуу анын бала кезинен эңсеген кыялы болуптур. Мен өзүмдүн кичине бөөктөрүм бар эле. Ошолордун баарын эле мектепке аз калганда алар 6 жашка чыгып, ушу быйыл 1-класска кирет дегенде эле ошолордун баарын сен окуп жазганды билишиң керек, окушуң керек, жазышың керек деп эле баарын үйрөтчүмүн да. Мектепке алар 1-класска барганда окуп жазганды билип барышчу. Үйдөгү мугалим болгон турбайсызбы? Үйдө мугалим болгом да. Анан ошондон кийин эле ушу мугалим болсом деп жүрдүм. 1984-жылы Пржевальскийде мамлекеттик педагогикалык институтун, азыр Каракол шаары болуп атпайбы, ошонун башталгыч класстардын мугалими деген адисин бүттүм.
Эмгек жолум 1984 жылы, ошол эле жылы өзүм окуган мектебимден башталды. Ал Ысык Көл областынын Тоң районундагы Баканбаев айылындагы Баканбаев мектебинен баштадым эмгек жолумду. Мугалимдик кесипти өзүңүз тандап атырсыз. Бул ким бул мугалим? Мугалимдик кесип эми кесиптердин эң түшүктүү, татаалы жана эң ардактуу, сыймыктуу кесип. Билим, окуу, билим азыгы, билим ырыс азыгы дегендей, мугалим биринчи окуучуларга А тамгасын үйрөтүп, билим, таалим, тарбия берип, шыгын, жөндөмүн ачып, турмуш жолуна салат. Кана балдар, доскага карайбыз. Сүрөттөн кимди көрүп турасыңар? Төрөкул Айтматов ким болгон? Амина. Албетте, жогорку класстарды окутуу менен кенже класстагы балдарды окутууда чоң айырма бар. Эжекенин айтуусунда ар биринин өздөрүнө жараша түйшүгү менен кубандырган учуру болот. Жогорку класстын мугалими жана башталгыч класстын мугалими дегенден алардын эмгегинин ортосунда чоң эле айырмачылык бар. Анткени биз биринчи класска келген балдарды кенедей ата-энесине эркелеп, керек болсо алардын сөзүн укпай жүргөн балдарды кабыл алып окутабыз. Анан башында эми биринчи класста оор эле болот да. Андан кийин акырындык менен ар биринин мүнөзүнө жараша, бирөөнүн мүнөзүн түшүнүп, мүнөзүнө жараша мамиле кылып анан окутуп үйрөтүп алабыз. Гүлмира Мусабекова буга чейин Бишкектеги номер 1 гимназия интернатында 30 жыл башталгыч класстын балдарын окутуп, ата-энелердин ыраазычылыктарына арзып, бир катар мекемелерден сыйлыктарды жана ардак грамоталарды алган. Ата-энелерден урмат сыйына алкыштарын алдым, билим берүү департаментинен, министрликтерден көп эле ардак грамоталарын алдым, сыйландым. Азыр классымда 23 бала бар. 23 баланын биринчи класска былтыр келишкен. Бул биздин айылга Алтын Ордого жаңы мектеп ачылып, мен биринчи классты алдым, биринчи класста окуп баштадым. Анан биринчи класска келгенде балдардын көбү тең эле мындай садикке барбаган, окуганды жазганды билбеген балдар эле. Анан ошолордун баарын жарым жылдын ичинде эле нормага жеткизип окутуп, кол жазмасын жаздырып үйрөтүп алдым балдарымды. Азыр жакшы, экинчи класстын эми баш эле, бирок көп нерсени үйрөнүп калышты. Колдору сулуу, дептерлерин текшерип көрсөңөр болот. Математика сабагынан жакшы, тартиптери жакшы, менин окуучуларым жакшы. Бизге мугалимдерге ата-энелер сынчы болот эмеспи? Ата-энелер билет, мугалимдин эмгектерин билет, ыраазычылык билдирет, айтышат. Алтын Ордо конушундагы номер 98 орто жалпы берим берүүчү мектеп жаңыдан салынып, 2022 жылы 1 сентябрда ишке берилген. Мында 1007 бала окуса, аларга 58 мугалим билим берет. 6 мугалим билим берүүнүн мыктылары. Учурда мектепте ар түрдүү 6 ирим иш алып барат. Алар IT технологиясы, сүрөт искусствосу, вокал, инсан таануу, волейбол жана карате иримдери. Бүгүнкү күндө бул спорт иримдери болгон карате 2 жылдан бери иш алып барып, көп жетишкендиктерге жетишти. Акыркы 6 сынактарда байгелүү орундарда камсыз ачты. Ошонун ичинде биздин тренерибиз Абсатаров Абдыбек дүйнөлүк биринчиликке өзү катышып, 3-чү коло байгени камсыз кылды дүйнөлүк чемпионатта. Жыйырма жылдан бери машыгып келем. 4-чү курдун 4-чү карадан 4-чү дандын ээси болом. Бул мектепте баштаганыбызга, ушу мектеп ачылгандан бери баштадык. 20-30 чакты балабыз бар. Жакшы ийгиликтерди көрсөтүп келдик. Нарынга барып, Караколго барып, турнирлерден жакшы ийгиликтерди көрсөтүп келдик. Ар дайым ушул Кыргызстаныбыздын желегибизди башка мамлекеттерде дүйнө боюнча көтөргөнгө ушу мээнетибизди кылабыз. Машыгууну ушу балдарды тарбиялап, ушу өстүрүп атабыз буюрса. канча жаштан канча жашка чейин батырдыңыз? Балдар 5 жаштан баштап жогору катыша берет баары. Мына ушундай ийгиликтерди жаратып, мектеп балдарын карате менен машыктырган 2 топту ар биринде 15тен бала бар. Дасыккан машыктыруучу спортко катышкан балдардын окуусу да, тартиби да мыкты болорун айтат.
окуусун аябай дегенде жакшы таасир берет. Анткени дисциплина болсо, балдардын жүрүм туруму, сүйлөгөнү, бул спорт менен машыгып жүргөн балдардын көбүнчө бой жүгүртүүсү өзгөрөт, өзүн жакшы сезгенге өзгөрөт, ар дайым шык болот, өзүнө чың жакшы алып жүрөт өзүнө. Айтып кетсем, Рахатбеков Нурсултаген деген балабыз, Солтобеков Атай деген балабыз бар, Калдыбаев Дастан деген балдарыбыз бар. Аябай жакшы ийгиликтер көрсөтүп келатат, мындан ары буюрса дагы көрсөтөт деп ойлойбуз. Менин атым Атай, мен 6 класста окуйм. Мен 1 жылдан уже ашык каратеден машыгам. Мен болсо башында жөн эле кирип көрөйүн деп киргем, анан мага жакты. Ошодон бери болгон көп турнирлерге катышып, ушундай ийгиликтерге жетип атам. Фамилия атым Рахатбеков Нурсултан, 5 классмын. Бул форманы биз агайдан заказ кылабыз, баасын билбейм, ата-энем билет. Сен качандан бери катышасың? Мурунку октябрдан баштап. Сага жагабы? Жагат. Үйрөнүп калдыңбы? Үйрөнүп калдым. Сабактарыңа жетишип атасыңбы? Жетишип атам. Кандай окуйсуң? 4-кө окуйм. Менин атым Амина, фамилиям Садыкбекова Бакытбекова. Мен 3 класста окуйм. Сам каратэ барам. Менин братьям самбо барат, так же кийинет. Мен жакшы окуйм. Мектепте сүрөт искусствосу боюнча да ийрим бар. Ага сүрөт тартууга кызыккан балдар келишет. Алар мугалим менен бирдикте Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына арнап атайын чоң композиция даярдашып, Гапар Айтиев музейинде өткөн республикалык көргөзмөгө катышып, жогорку баа алышкан. Бул ийримдин ишин алып барган мугалим үчүн мектептин мактанычы чоң. Мектептин эң бир көркү жүзү болуп турган учурдагы биздин сүрөт жана технология мугалимибиз Иткеев Рахат Көбөгөнович бир республикалык көргөзмөлөрдө, эл аралык көргөзмөлөргө өзүнүн сүрөттөрүн алып чыккан. Ошол учурда окуучуларды жаңы сүрөт тартууга үйрөткөн эң мыкты мугалимдердин бири. Жогорку технологиядагы тарткан сүрөттөрү менен өзүнүн күйөрмандарын абдан көп тапкан мыкты мугалимдердин бири. Биз бул мугалим менен сыймыктанып турабыз. Технология черчения сүрөт сабагынан сабак берем. Бизде ИХТ искусство жагына үйрөтөбүз, черчение жана технология дизайн жагына үйрөтөбүз. Ошондой эле мектепте бизде балдардын кружогу бар. Кружокко 1 класстан баштап 7 класска чейин катыша беришет. Эгер каалоочулар болсо алабыз. 2 сменде болот. Жумасына 2 сааттан өтүлөт. Эртең мененкилер окугандар түштөн кийин келишет. Түштөн кийин окугандар эртең менен келишет. 5 бала отурат. Мындан кийин дагы келишет. Мындан кийин дагы. Анткени мен сабагыма карашым керек. Расписаниябыз бар өзүбүздүн. Мен атым Танпекова Самира. Мен 5-Б классым окуйм. Мен өлө сүрөткө кызыгам, жакшы тартам. Биздин агай өлө жакшы тартат. Мякта баарын ал өзү тарткан. Ошондой эле IT технологиясы боюнча азыркы учурда 48 бала бюджеттик негизде ошол мектептин ийримине катышып, жаңы технологияларды үйрөнүүнүн үстүндө. Ал эми вокал бул Таберик балдар борборунан бөлүнүп келген атайын кызматкердин жардамы менен учурда 20га жакын окуучубуз, таланттуу окуучуларыбыз бул багытта билимдерин өркүндөтүшүүдө. Бул кружок мектепке ачылганына быйыл эле ачылды. Буга ачылганына абдан сүйүнүп атам. Окуучулар өзүнүн компьютерди жакшы колдонгонду үйрөнүп атышат. Окуучулар 40 окуучу окуйт пока что. Анан кийинчерээк дагы көбөйөт деп үмүттөнөбүз. Ар бир группада 8ден окуучу, 5 группа. Ошондо получается 40. Анан окуучулар азыр бизде Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Online Turtle деген биздин өзүбүздүн бир программабыз бар, окуучуларга атайын ылайыкталган. Дагы көп кызыктуу нерселерди өтүп атабыз. Кызыккандар көппү? Кызыккандар көп. Буларга ата-энелер кандай мамиле жасап атат? Булар сабакка келип, сабактан сырткары катышкандар. Ата-энелер аябай суранып атышат. Көп ата-энелер келип, бизде группабыз толуп калды да. Анан келип ата-энелер дагы кошумча алып туруңузчу, менин балам келет эле деп атышат да.
Анан кээде бир группабызда кээде ашыкча балдар болуп калса, келбей калган балдар болуп калса, ордуна алып өтүп турабыз сабак. Булар канчадан төлөшөт акы бир айына? Айына акысыз бекер окуткан үчүн ата-энелер атайын келип, заявление даже жазып келип окутуп туруңуз деп атат да. Азыр биз өтүп аткан темалар жаңы технологиялар менен өтүп атабыз, жаңы обновленный приложениялар менен өтөбүз. Бул талапка жооп берет. Анткени бүгүнкү күндө сабактардын көбү онлайн форматта же электрондук форматта өтүп атышат. Менин атым Мамаров Денис. 8-Б класста окуйм. Буяка келе баштаганыма 2 ай болду. 2 айдан бери мен көп нерсени үйрөндүм. Клавиатурадан орусча, англисче бат жазганды жана презентация кылганды, процессорлор, материнский платалар кантип иштейт экенин баарын билдим. Үйдөгүлөр буяка катышканыма абдан кубанып жатышат. Мындайча айтканда, үйдөн буяка келбе деген сөздөр жок. Сабак 1-де бүтөт, 1-де бүтүп, 1:10 кружок башталат. Кружокко келем. Агай биз түшүнбөгөн нерселерди түшүндүрүп, бизди кубаттап, астыга үлгүп турат. Биз түшүнбөсөк бизге түшүндүрүп, жеңил сөз менен түшүндүрөт. Түшүнүктүү болуш үчүн. Менин атым Раяна Жакупова. Мен 8 класста окуйм. Мен кружокко 3 ай уже барып баштадым. Бияктан көп нерсе үйрөндүм. Иллюстратор, Word, Canva деген эмелерди сайтында үйрөндүм да. Компьютер жөнүндө көп үйрөндүм. Кантип жасалат экен, кантип колдонуш керек экенин бүт баарын үйрөндүм да. Келечекте ким болгуң келет? Айтишник, анан болсо дизайнер. Кызыгасың? Да, ошон үчүн ушул кружокко бардым. Кубанып турам. Агайымдан рахмат айтам, көп нерсе үйрөттү, мага поддержка берди. Аталган мектепте өз кесибин кастарлап сүйгөн педагогдор окуучуларды окутуудан, машыктыруудан жана аларга жаңы технологиялар менен иштегенди үйрөтүүдөн чарчашпайт. Тескерисинче ар бир суроолорго жооп берүүдөн рахат алышат. Анан албетте мугалим деген ардактуу кесипти аркалагандарына сыймыктанышат. Мугалим бул мөмөлүү дарак дейт. Мугалим эң бир ардактуу кесиптердин ардактуусу деп айтсак болот. Себеби ар бир кесиптин ээси ошол мугалимдин колунан башылат. Бүгүнкү күндө биздин приоритетибизде ушул жаш муундарга басым жасайлы деген аракет кылып жатабыз. Ушул 58 мугалимдин 35и эң жаш мугалимдер, 3 жылга чейинки эмгек тажрыйбасы бар жаш мугалимдерге кирет. Бирок ошол жаш экенине карабай, өзлөрүнүн эмгек жолунда бир жакшы көрсөткүчтөргө жетишип, мектептин алдыга жылышына салым кошуп жатышат. Мына ушундай ар тараптан тегиз өнүгүүнү максат кылган мектептин турмушу ары кызыктуу, ары түйшүктүү. Бар болуңуздар, мөмөлүү даракты кастарлап баккан билим дыйкандары.